өзіңіз таныстырсаңыз өзіңіз жөнінде айта кетсеңіз. Я уже бүлдірдім. Саламатсыздарбы, менин атым Салижан Кылычбеков. Мен Ульсан шаарындагы Ульсан улуттук илим жана технология институтунда магистратураны жана бакалаврды бүтүрдүм. Азыр учурда буюрса Америкага кетип аткан кезим. Бөлүмүм физика, инженерия жана компьютердик наука. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Салижан Кылычбеков. Мен учурда Ульсан улуттук илим жана технология институтунда research engineer, изилдөөчү болуп иштеп жатам. Өзү окууну бакалаврды жана магистратураны ушул окуу жайда бүтүргөм. Компьютердик наука жана физика бөлүмдөрүнөн. Учурда Америкага аттанып жатам буюрса докторантурага. Негизи Кореяда магистратура жана докторантура системасы аябай жакшы өнүккөн. Мисалы биз көрүп жатабыз, Америкада жана же болбосо Европада системаларды. Кореяда дагы, мисалы Америкада магистратурага scholarship алуу аябай оор негизинен. Докторантурага жеңил дегенде алса болот, бирок магистратурага алуу аябай оор. Кореяда сен магистратурага өтсөң, скорее всего, сага даяр уже акча берилет, айлык сыяктуу, айына $1000 плюс 100% scholarship берилет. Ошондуктан мен ойлойм, Кореяда шарт аябай жакшы. Андан кийин Корея өзү индустриалдуу мамлекет болгон үчүн Samsung болсун, Kia болсун, LG бүт баары ошол жакта жакшы өнүккөн. Hyundai мисалы кораблестроительный завод дүйнөдө номер 1 деп жүрүшөт. Өзүңүздөр билгендей Hyundai машина заводдору бар, Kia'лар бар. Индустрия менен аябай тыгыз байланышкан. Мисалы бизде Юнисте Закир деген бир балабыз окуйт, мисалы электрическая инженерия бөлүмүндө. Азыр алар мисалы Kia менен бир проект ишке ашырып атышат. Менин кылып аткан ресерчим азыр плазменная физика, избираться fusion device бар, реакторлар бар, жанагы hydrogen реакторлары. Ошолорду биз оптимизация кылганга да азыр проекттерибиз бар, бирок менин учурда ресерчим бир аз башкачараак. Но все равно, то есть биздин кылып аткан азыр плазменная физика ресерчтер ошого да байланышып кетет, реакторларга. То есть индустрия менен аябай тыгыз байланышкан. Мисалы биздин лаборатория Юнисте кичинекей эле бир лабораториянын санына кирет, бирок ошонусуна карабай биздин лабораториянын бюджети где-то $500–400 миң. Негизи Юниске тапшыруу үчүн КАИС, Юнист, магистратура, PhD'ге тапшыруу үчүн көп нерсенин кереги жок. Биринчиден TOEFL керек, английский язык. TOEFL желательно 80ден ашыш керек, IBT. Анда экинчиден сенин портфолиоң болуш керек. Эгер сенин портфолиоң сенин буга чейин кылган окууларың, мисалы окуганда бааларың жана сенин кылган изилдөөлөрүң эгер профессор ынандырса, бул жерде любой бир профессорго байланышасың, профессор ынандырса, анда скорее всего өткөн аябай жогору шансың бар. Главное TOEFL керек сага и жакшы баалар. Кореяда магистратура кылуу аябай жакшы. Себеп дегенде бул жакта биринчиден сага scholarship берет 100%. Экинчиден сага ошонун жанында research fund деп коет. Изилдөөнүн өзүнүн акчасы болот, ошонун акча бөлүп берет да. Айлык сыяктуу. Же стипендия деп коет. И бул жакта индустрия менен аябай жакшы бири-бирине тыгыз байланышкан. Samsung, Kia булардын баары чоң ишет. LG мисалы ал жакта researchtер болот, изилдөөлөр болуп турат. Мисалы Закирдин айтканын эскертип кетти. То есть магистратура бул жакта тапшыруу үчүн биринчиден оңой, экинчиден бул жакта аябай деңгээли да жакшы. Үчүнчүдөн ичинде кылган нерселериң дагы мындай аябай пайдалуу нерселерди кыласың да. И бүткөндөн кийин перспективасы аябай чоң. Себеп дегенде бүткөндөн кийин мисалы эч болбоду дегенде бир жерге PhD'ге докторантурага тапшырыш мүмкүн. Докторантурага тапшырып, потом андан кийин мисалы электрикал инженериктин бир сценарийин карайлы. Магистратура Юнисте кылдым. Юнисте иштеп атып жакшы иштедим. Мисалы балким TCP/IP протоколдор менен Wi-Fi менен иштедим. Балким circuit мындай чиптерди жасадым мисалы. Балким же болсо сигнал системдерди
келиштирген аракет кылдым. Ушундай ар кандай темалар бар да. Ошондой нерсе кылгандан кийин эч болбоду дегенде бүткөндө сен докторантурага алып, потом Intel же IBM ошондой бир компанияларга орношосуң. Мисалы ошол эле силер баарыбыз мисалы ноутбук ачканда сразу не жатат NVIDIA именно графическая карта дачы. Ошол бар видео карталар мисалы же болбосо AMD'лер чыкты азыр чиптерчи AMD бар же болбосо Intel Core i бар. Ошолордун баары мисалы electrical инженерлер болот да. Аларга мен ойлойм как минимум докторантура PhD сөзсүз керек. И ушундай болуп кетсе болот. Ал экинчи вариант мисалы физик болсо докторантурадан кийин академияга кирсең болот. Мисалы ал деле бир вариант. Академия дегенде канчалаган университет бар. Жакшы университеттерчи, мындай акчасы көп болгон, government мамлекеттен ошол тыгыз байланышкан. Мисалы ЮНИС сыяктуу университеттер акчаны Корея берет, же болбосо компаниялар берет. Мисалы Samsung'дан канча профессорлор бар, фандинг алып иштейт да бирге. Же болбосо Кореяда мисалы биздин лабораториянын жарым изилдөөнүн жарымын Корея берет. Бул неме деп коет? National Research Foundation деп коет, NRF. NRF бизге $200 миң, $300 миң берет жылына биздин лабораторияга. Андан кийин жанында Fusion project бар. Fusion деген бул реактор жана айтпадым да. То есть реактордун эки түрү бар. Fission бар. Fission бул обычный биз колдонгон атомдуу реакторлор. Анын проблемасы атомдуу реакторлор кокус катастрофа авария боло турган болсо, реакторлор бузула турган болсо, если чыгып кете турган болсо экологияга ал как минимум 100 миң жыл жүрөт да. Себеби ал урандын распад убакыты ошондой узун half-life деп коет. То есть ал радиация кетпейт да, вечно калат. Сен балдарың небере, чебере, кыбыра баары ушуну көрөт да, ошону кесепетин таргат. А fusion реактордо болсо азыр жаңы чыккан водородный немелер. Ал биринчиден дүйнөдө көп мисалы fusion немене hydrogen жанагы гидроситерде hydrogen то есть тритиумдарды сен обычный жерден деңизден тапсаң болот да. Бир. Экинчиден ал кокус жарыла турган болсо анын радиациясы максимум 10 жыл. 10 жылдан кадимкидей радиация жок деп коет. Обычный эле бир взрыв болгондой эле болот да ошол жерде. То есть бул fusion'дун пайдасы мисалы. Ошол fusion project'те мисалы биздин лаборатория жарым фандын алат. Где-то дагы $300 миң. Баары бирге $500 миң мисалы. Бул обычный бир лаборатория. Ошондой. Ошондой структуралар иштесең болот бүтүп алып мисалы. Даже магистратураны бүтүп эле сразу кирсең болот. Мисалы Кореяда атом электростанцияларды изилдеген борборлор бар мисалы. Тэжондо, Кайсын жанында. Ошондо иштешет мисалы. Ошондой. Магистратура ошол нерсе керек. Точно айтсак, Сани бар вариант да. Сани силерде mechanical engineering бар, не бар? Mechanical engineering. Да, Сани бар. Кайс бар. Кайсте бүт нерсе бар. Кайсте computer science болсун, mechanical engineering, robotics, science, physics, chemistry, material science бүт нерсе бар. Юнистте ошо то же самое Кайсте эле. Өтүү процесстер ошондой. Саниге, Юнистке, Кайске, Дижиске өтүү үчүн силерге баарына TOEFL керек. TOEFL, транскрипт, рекомендательное письмо, желательно профессор. Транскрипт деген баалар. Ошол үч нерсе, анан experience, CV, резюмеге. Резюмеде, мисалы, буга чейин эмне кылдың? Бакалавр окуп жүрүп, мисалы, Кыргызстанда, допустим, элестетели, сен национальный университетте физика окудуң. Национальный университетте физика окуп атып, бааларың кандай болду? Ошол эффект берет. Эмне кылдың? Ошол эффект берет. Мисалы, политехте окудуң, эмне окудуң? Стажировка кылдыңбы? Мисалы, допустим, бир проект кылдың деле, радиодо сигнал системасын өнүктүрдүң мисалы. Ошону жазасың, мен мына ушуну кылдым. Илимий публикация жазган болсоң, жаздым деп ошол негиздечи. Эгер жазган болсоң, аябай сага чоң плюс. Мисалы бул жерде Казгудан мисалы Аль-Фараби деген Казгу Алматыда бар. Казакстанский государственный университет. Ошол жакта мисалы келгендер көп. Сулайман Демирел СДУдан келгендер көп. Назарбаев университетинен келгендер көп. Мисалы Казгу, наверное, мен оюмча ал жерде англоязычный эмес да образование. Бирок эмне кылып атышат? Транскриптин баары нотариус менен англисче окуп турат полностью. Апостиль менен. Анан кийин TOEFL жазат. TOEFL-дан 80ден же IELTS жазат, 7ден көп кылат. TOEFL 80ден көп кылат. Болду. Ошол менен бул жактан бир профессор табат, лаборатория. Обычно вебсайттан издесең табасың. Жакшы профессор. 3-4 имейл жазат. А профессорлор обычно бул жакта бизде жаңы университет болгон үчүн лаборатория постоянно рекрут кылат, өзүнө алат окуучулардычы. Күчтүү окуучуларды өзүнө тарткан аракет кылат. А тиги жактан бирөө жазса, обязательно интереси болсо, бул сөзсүз обратно эме болот. Интерес проявлять этет обязательно ал сөзсүз болот. Эгер профессор өтө чоң болуп кетпесе, мисалы, допустим, бул жакта retiring профессорлор бар, аябай жашы улуу бар. Жашы улуу профессорлар, алар уже өзүнүн лабораториясында 30-40 эмеси бар да, иштеп аткан ишчилер.
кошумча дагы бир мастер студентти каалабашы деле мүмкүн да. А бирок эгер жаңы профессор болсо, лабораториясын жаңы куруп баштаган болсо командасын, анда highly probable деп коет, мындай чоң мүмкүнчүлүк бар сени алганга аракет кылып. Көбүнчө алат. Жери мындай англисче айтканда required деп коет, мындай сөзсүз керек эмес. Бирок жери болсо жакшы болот, мисалы физикчи. Бирок ал мисалы мен ошо жерин ойлонгондон эмес, бизнеске башлаганда. Бул магистратурага, а бакалаврга башкача. Бакалаврга болсо азыр UNIS как положено application essay сурайт. Өзүнүн суроолору бар. Эмнеге UNIS тандап атасың? Сен жашоодон максатың эмне? Ошолорго англисче жооп бересиң. Эссе түрүндө. Андан кийин бааларың сурайт, транскрипт. High school диплома любой университет сурайт. Анан TOEFL сурайт. TOEFL желательно биздин акыркы келгендер 90дан ашып атышат. Бакалавр. Бул негизи Санниде деле, КСТ деле ушундай окшош да, баары англоязычный университеттер болгон үчүн бул жакта и международный системага туура келген үчүн булардын системасы бирдей. Негизи интерншиптерде бир аз мындай жалпылап айтканы бир аз оор, себеп дегенде биз научный филдте жүрөбүз, научный тармакта. Компьютер сайенста жүргөндөр, компьютерный наука мисалы, IT тармагында, electrical engineeringде жүргөндөр бир аз башкачараак болот. Эгер науканы айта кетчү болсом, бизде бакалаврда жүргөндө эле уже башташ керек стажировкаларды. Бул жерде ар кандай лабораториялар бар. Мисалы батареяны ресерч кылган лаборатория бар. UNIS-тен, например, бул дүйнөдө топ. Бул жерде профессорлор, мисалы, өтө аябай күчтүү профессор бар. Ошолордун колунда, мисалы, интерншип кылсаң болот. Сага айлык да төлөйт. Семестр ичинде эгер жетишпей атса, макул аны только сабагыңа койсоң. Как только семестр бүтүккөнгө жакындаганда, ошо профессор менен байланышып, бул жерде анонсменттер, объявлениялар болот. Объявленияларга карап туруп тапшырасың документтериңди. И алар сени кабыл алышат. Автоматически уже сен системага киргенде сага айлык төлөп беришет. Айлыктары IT-ге салыштырмалуу бир аз азыраак, бирок, конечно, сен азыр бакалавр студент болгон үчүн аз төлөйт. Бирок кийин барып мисалы PhD докторскийди ала турган болсоң, негизинен passion боло турган болсо, сайенска акчадан такыр кыйналбайсың. Юбилейиңе жетет, жакындарыңа жетет, даже андан да чоң патенттер менен тигилер менен да чоң мындай финансылык бир проекттер ашырсаң. Кыргыз глобалдын тарыхы бир аз узун. Кыргыз глобал дегенде биз негизинен эмне сезчүбүз? Мисалы маданият тармагы жакшы өнүгүп атат. Комуз болсун, башка болсун, мисалы кече эле Афганистандан келген кыргыздарды мисалы көрдүк, абалы. Такыр өспөй калган менен Кыргызстандын уровенин салыштырсаң, совсем башка уровень да, уже башка деңгээлге жеткен биздин культурабыз. Бирок бизди ойлонуп турган башка бир маселе бар. Бул технология, илим маселеси. Биз илим, технологиядан, наукадан аябай эле арттабыз. Ачыгын айтканда, бизде мисалы реакторлор изилдеген, даже бизде өзүбүздүн тиги немелерибиз бар, мисалы гидроэлектростанция, ГЭСтерибиз бар. Даже ГЭСтерибизди өзүбүз нормально кура албайбыз азыр. Даже аларды оптимизация кыла албайбыз. Бизде СССРдин уровеніндеги ГЭСтер жүрөт да, токтогул ГЭСтер. Андан кийин оптимизация болгон жок. Ошол тармакта мисалы Кореяны эсепке алып, кийин Кореяда кандай электроэнергия системалары кандай жүрөт, наука системасы кандай жүрөт, ушуну көрүп биз эңседик. Биздин мамлекетте да ошондой наука кызыккан, инженерия кызыккан, ушундай технический жактан күчтүү болгон жаштар, ошол эле учурда адеп акылага күчтүү болгон, мындай кандай десем, нафсин тыя билген ошондой жаштар көбөйтөлү депчи, ошол жака фокус кылалы деп. Ошонун негизинде башында UNIS-те студенттер көбөйүп баштаганда, ошондо бир аз баштаганбыз. UNIS-те бир аз пикниктерди кылып, пикниктерге келгенде балдарды илим билимге чакырып, кейинде окуйлуу, үйрөнөлүү, мисалы мекенге салгылашалы деп, себеп дегенде өзүбүздөрдүн биз жашаганда максимум жашасак 60-70 жыл жашообуз бар. Бирок анын 60 жыл, 70 жылдын ичинде мисалы сен эмнелерди кыласың да, үй бүлөң үчүн, атаң үчүн, жакындарың үчүн, бүткүл дүйнө үчүн эмне кыласың. Эгер эч нерсе кылбай эле жашап кетсең болот, бирок биздин оюбузча жакшы бир нерсе кылып койгон, бул зыяны жок. Аракет кылып ошого Кыргыз глобалда ошол пикниктен башталган. То есть Кореядагы студенттерди башында UNIS-тин ичиндеги мындай жакшы ынтымак, дружный атмосфераны түзүүгө аракет кылдык. Пикниктер болду, сыртка чыктык, бири-бирибиздин арабызда major selection деген бар. Мисалы major деген бул факультет тандоо конференцияларын кылып аттык. То есть улуу мисалы 2-курс, 3-курста келгендер, окуп аткандар, жаңы келгендерге мисалы үйрөтүп болчу.
мисалы компьютер сайенс окусаң сен кайсы курстарды аласың, кандай стажировкаларды кылсаң болот. Мисалы биринчи келгенде естественно стажировкалар такыр өтө алган эмес. Азыр мисалы стажировкалар Google'да стажировка кылып аткандар бар, 4-5 доллар айлык мененчи. Naver'да кылып аткандар бар, Кореянын эң топовый, Samsung'да иштеп аткандар мисалы. Samsung'га кантип өттүңүз эле? Samsung'да жумуш кандай? Оорбу жеңилби, адамдардын мамилеси кандай? Биринчи орточо айлык байланыш канча? Алардын баары опытта, тажрыйбадан келип чыкты. Алар мисалы кичинекей жаңы келген студенттерге өтүшөт болчу ушундай сабактарды. Андан башка мисалы бул жакта жүрүп Кыргызстанга барып ЮНЕСКО тапшырса болобу, КСК тапшырса ошондой конференциялар өткөзүлгөн балдар болуп жүрдү. Мисалы башка. Ошонун негизинде биз ушуну группты чоңойттук да, кийин башка шаарларды коштук. Кийин какой-то бир моменттен кийин уже түшүндүк, биз Кореянын деңгээлинде ачылсак болот, потенциалыбыз бар экенин түшүндүк да. Ошол учурда биз как раз Кореянын моментинде курултай кылган моментте биз Кыргыз Глобал деп өзүнчө бир платформа ачып алып, каждый кылган ишибиз Кыргыз Глобалдын астында кетсин дедик да. Ошол. Кыргыз Глобал тууралуу кыскача айтсак, Кыргыз Глобал бул дүйнөдөгү кыргыз жаштарынын илимге, билимге, технология, адеп акатка үндөгөн ошондой бир организация, ынтымакка үндөгөн. Төрт-беш азыр проектибиз бар. Биринчиси китеп окуу конкурсу бар. Мисалы китеп окууга үндөп атат да жаштарды ар кандай бизнес тармактан болсун, наука, технология тармактарынан болсун. Инстаграмга кирсеңиздер көрөсүздөр. Андан кийин экинчиси менторшип программа болуп атат азыр. Менторлор мисалы Азрет ментор, менин менторумда бир канча адамдар менторлор. Ар бир ментор 1-2 мектеп окуучуларын алат да. Мисалы мен Менторская программа 1+2 от Кыргыз Global помогает учащимся 10 и 11 классов со школ Кыргызстана поступить в вузы и получить наставничество от студентов и выпускников ведущих вузов мира. Менторство Кыргыз Global 1+2 – это когда опытный представитель движущей молодежной силы Кыргызстана выполняет роль наставника, советчика, адвайзера и образовательного гида для ученика старшей школы, горящего желанием поучаствовать в программе. Наши менторы поделятся с вами своими знаниями, навыками и опытом обучения в зарубежных вузах. Ментор поможет вам с выбором профессии, личностным ростом, выбором своего карьерного пути, принятием решений по выбору вуза и развитием нетворкинга. Здравствуйте. По-моему, ментор – это в первую очередь такой же человек, как и менти, как ученик, потому что я не считаю себя, так сказать, я не вижу такой иерархии между ментором и менти. Буквально несколько лет назад я был буквально на той же позиции, что и мои менти, и я бы хотел сказать, что этот проект я бы назвал больше для себя от равного к равному. I can surely say that all the parts of the program was fully useful for me, but the important one was interactive between me and my mentor, because every week we send each other my reports, so I check my deadlines, I check myself for doing work that I should do. Мне он очень сильно помог как в академических, так и неакадемических сферах. В академических это меня ментор направил в нужное русло. Неакадемическое это то, что я стала активной, такой же активной, как и мой ментор. Спасибо большое этой программе. The thing that I like it most is my mentor. Мне понравилась сама миссия этого проекта, потому что это дало понятие о том, что успешные люди, которые вышли за границу, они все-таки задумываются о том, чтобы развивать молодежь Кыргызстана, то, что они вкладывают в Кыргызстан для того, чтобы он стал, для того, чтобы Кыргызстан развивался. И мне понравилось то, что каждый человек, который был вовлечен в этот проект, он вложил всю себя для того, чтобы помочь тем людям, которые хотят развиваться. Оқып жүргөндө, мисалы бүтүрүп атканда, аябай кыйналганда, андай колунда тест балларың болсо дагы аны университетке суна билүү аябай оор нерсе да. Университетти таап ошого жөнөтө билүү, ал жакшы скор алгандан көрө OET, TOEFL'дардан
алуу бөлөк, биринчи жакшы баал алуу. Анын жанында сен аны туура университетке жөнөтө билүү, туура университетти тандай билүү, ал дагы уже башка бир көйгөй да. Ошол нерсеге жардам берүү, аларга жөндөндүрүү. Мисалы, кече жакында бир эки американец балдарды көрдүм, биз менен дүйнөлүккө чыгып жүргөн балдар, физиктер. Кевин Джо деген, мисалы, азыр ал Стэнфордда PhD кылып жүрөт, физик. И дагы бирөө анын тиммейт. Анан экөө тең, бирөөсү Принстонда, бирөөсү MIT-де неме кылып, бакалавр кылып да. Мен өзүңүздөр эми азыр айтып өтсөм, MIT-ге тапшыргам учурунда. Бирок мен MIT-ге тапшырганда бир эле, мисалы, бааларым баары 5 болчу, SAT физика фул болчу. Анан бир канча ушундай бааларым болчу, бирок өзүмүн мындай күчтүү тараптарын көрсөтө алган эмесмин да, ягына. Мындай экстракуррикулар көрсөтөлсө, бир эле шахмат менен теннисти жазгам, мисалы. Шахматтан жакшы ийгиликтерим бар болчу, теннистен, бирок мындай эки эле нерсени жазгам да. Тиги Кевин Джону көрдүм, мисалы, Кевин Джодо регби деп жүрөт, программинг челленджер деп жүрөт, математикадан бир канча олимпиадалардын жеңүүчүсү болсо физикадан дүйнөлүктөн золотосу бар, тейквондодон black belt'и бар, дагы программинг клубтун немеси лидери, фаундери өзүнүн мектебинде, high school'да. Короче, экстракуррикулары бир өзүнчө бир пейдж да. Ошондой баланы көргөндө, конечно, MIT албай койбойт да, нерсеничи. Бизде характеристика окууга жазып берсе, рекомендation жазып берсе, бул жакшы окуйт, аракетчил, ошонтип эле жазып коет да, мисалы. Эгер сен чет жакка тапшырам десең, топу жакшы университетте, жакшы окуу жайда окуйм десең, характеристикаң аябай мындай шарп болуш керек, кыска жана аябай мындай to the point болуш керек да. Ошондуктан менин оюмча менторшип программасында аябай чоң сабыры бар, буюрса, и болот албетте. Тапшырып аткандар, TOEFL, даярдап башташты окуучулар. Анан үчүнчү проект чет өлкөгө окуу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыздар азыр жаштар аябай сыртка чыгып баштады. Учурда ар кандай тил курстары менен Кытайга кетип аткандар, Америкага кетип аткандар. И чет өлкөгө окууда да ошо координация кылуу, алардын кеткендерин, кетип аткандар менен ким байланышып атат. Мисалы, казактарда билесиздер, болашак бар, мисалы. Болашак, мисалы, кадимкиде өзүнүн окуучуларын акчасынан бери төлөп берип, кайра келгенин камсыз кылат да. Кайра келип Казакстанга иштеп, Казакстандын экономикасын көтөрөбүз депчи. Бизде учурда тилекке каршы андай нерсе жок. Бирок Кыргыз глобал ошол нерсени аз да болсо бир аз аракет кылып, ошону мындай нолго түшүрбөй, бир аз жогорулатып, мүмкүн болсо кийин Кыргыз глобалдын келечекте салым кошо турган ушундай тармактарда ойлору бар да. Төртүнчүсү бул программисттердин азыр биз топтоп баштадык. Мисалы, Кореяда, мисалы, ошо Данияр өзүң дагы ошонун ичиндесиң. Программисттер да, мисалы, бирөө Кадыр, мисалы, кечээ эле Япониядан келди. Интерншип кылып. Google'га тапшырып аткандар бар. Samsung'да уже биздин Азамат байкебиз бар. Жаш, мисалы, бул жакта окуп жатып, дагы интерншипке өтөм деген, тапшырам дегендер, мисалы, ошолор менен тажрыйба бөлүшүүлөр болуп атат. Бул төртүнчү биздин проект, бул программисттерди, айтишниктерди топтоо бул жактачы, потенциально. Бул кичинекей эле проект, анын жанында, мисалы, бизде сайентисттерди топтоо деген бар, мисалы, илимпоздорду топтоо деген, илимпоздорду топтоп, аларга да салым кошуу. Бирок азыр учурда илимпоздор өтө көп болгон үчүн саналуу илимпоз бар. Менин билишимче, мындай азыр жаш PhD докторантура окуп аткан чет өлкөдөн, мисалы, Джон Хопкинсда Курманбек байке бар, бывший мировик дүйнөлүктөргө катышып жүргөн физик байке. 91-92 жыл кылып. Эрмек байке бар, Кентакиде жүргөн. Ал графия, ошол medical physics research кылат. Физикада ошо саналуу адамдар, 4-5 эле адам бар бизде. Химияда бар, определенно Тынчтык Аматов деген МГУну бүтүрүп азыр Германияда жүрөт. Бир канча байкелер. Бирок мындай көп эмес да. Аларга конференция кылсам деле, менин оюмча азырынча мындай продуктивный болот. Бирок, конечно, буйрса кылабыз. Конференциялар болот, жаштарды үгүттөп чакырып. Себеп дегенде бизде мындай стереотип бар да, Кыргызстанда. Сен профессор болсоң, бул эски көйнөктү кийип алып, вообще эски квартирада аппак бор менен, мел менен доскага жазып сабак түшүндүрөсүң депчи. Сабак түшүндүрүү профессордун 10% жумушу да. Андан көп эмес. Профессордун эң башкы жумушу бул research, изилдөө да. Кадимкиде, мисалы, биринчи компьютер качан чыкты? 1850-жылдар чыкты примерно. ENIAC-тарда. Да. ENIAC-тар ошол жылдар чыкты. 150 жылдын ичинде, мисалы, канчалык азыр improvement болду да, канчалык өнүктү. Бизде, мисалы, азыр машиналар болсун, башкалар болсун, көп эле нерселер да. Мисалы, биринчи реактор, мисалы, Чернобыльда качан курулду, мисалы, СССР-да курулган да, убакта. Азыр уже fusion реакторлор башталды уже, удоорлору. Мындай айтканда, өнүгүп атат да заман. Ушунун баарын өнүккөнү, мисалы, телефондор, сенсорлор, мисалы, iPhone эмне үчүн аябай күчтүү болсо, iPhone биринчи ирет MP3 баарын сенсордун нерселерин баарын бириктирген биринчи телефон болгон да.
то есть Стив Джобстың идеясы. Ал примерно 90-шы жылдар, 2000-ші жылдарда, көп болса 30-20 жыл өтті, аз айфондар, аз қандай, қазір смартфондар қандай өнікті да. Бұның бәрі ресерч, то есть транзисторлар мысалы ал уақытта далдай ғана телефон көтерсең, ады кішкенекей нәрсенің ішінде қанша функция бар да. Бұның бәрі ресерч, то есть транзисторларды оптимизация қылу, IBM, Intel'да қанша инженерлер істеп отыр. Мұның бәрін ресерч қылғандар, конечно, сайентистер, илімпоздар жана инженерлер біргелеп іштешеді. Мысалы графен мысалы айтады. Жауап болса мысалы лазер мысалы 2006-да bir Nobel'овский лауреат бар. Кореяға келіп лекчер өтіп, спешл лекчер шоуға қатысып қалдық. Ал лазерде chirp pulse amplification деген бір өзі нәрсе ойлап тапқан. Короче, лазерлер өніп келіп 1960 жылдар бірінші мейзерлер шығарды. Лазер деген бұл күндің нұрының эле синхронды монохроматичный белгилүү бир частоталарды бөлүп алат дагы, ошо интенсивно берет да бир тарапкачы. Ошол лазер болуп эсептелет да. Лазерди армияда колдонушат, ушакта колдонушат. Аябай интенсивно кылса, ал даже ушунчалык энергиясы күчтүү, ушунчалык импульс моментуму күчтүү, даже танкаларда кесип өтөт да. Ушунчалык күчтүү энергиясы көп. Ошол нерселер определенный жерге келгенде уже физически бир ограничение келген, токтогон, андан нары уже өтө албайт болчу да. Тиги Мороу деген, Джерард Мороу деген бар, профессор. Азыр Николь Политехте, азыр Николь Политехник деген Францияда бир университет бар. Швейцария, Франция бирге иштеп жатат. Ал университетте ал уже retired профессор болду, недавно уже бүттү да, карьерасы бүтүлдү. Ошол Нобель алган. Ошол лектор өткөздү. Анын кылган жумушу лазерде ошол келген ограничениясын физически мындай теоретически санап чыкканда ошол ограничение келген да. Ал ошону өзүнчө бир инженерный бир структура ойлоп таап, ошону 100 000 эсеге көтөргөн да, ошол планканы. То есть ага чейин айтат, ага чейин мисалы сен кумурсман көтөрө алсаң дейт. Анын ойлоп тапкан нерсесинен кийин уже сен пилди көтөрө ала турган бир күчкө ээ болгонсуң дейт да. Ошонун негизинде канчалаган технология өнүктү. Азыр мисалы кечеги былтыр ошол Гуанчжоуда семинар болду. KPS Korean Physical Society деп коет. Жылына 2 рет болуп турат да. Spring'де болот, fall'да болот. Күздө жазда. Ошо күзгүсүндө келип катышып семинар өтүп кетти ошол киши. Ошондо айтты, анын кылган мисалы көзгө да операция бар, ошонун кылган структуралар менен иштейт экен да. Мен патенттер менен иштеп атат да азыр. Автоматически ошол ар бир операциядан буга да транзакция чыгат дейт. Экинчиден канчалаган жакшы иш да, мисалы лазерный операциялар азыр канчалаган адамдар ошол бир цифраны көрсөттү, канча деди, 5 миллион деди окшойт примерно, 5 миллион операция болуптур. Ошол ойлоп тапкандан кийин ошол датадан баштап ушул датага чейин 5 миллион операция болду. 5 миллион адам көзүн оңдоптур да ошол операция менен. Ошонун немеси менен принцип. Изилдөөнүн пайдасы да, ошол изилдеп ошол нерсени ойлоп тапкан. Бул бир профессор. Айнштейн деле мисалы, Айнштейн профессор болгон. Бул неме эмес да. Неме эмес да, мындай. Айнштейндин профессору Ландау бар мисалы, алар чисто теоретик болушкан мисалы. То есть биз ойлогондой эмес да, мен башына ошол темадан кирип келдим. То есть бизде Кыргызстанда профессор десе, мелди кармап алып, эски кийимди кийип алып, андай эмес. Мисалы, бул жакта профессорлор даже эң кымбат машиналарда жүрөт мисалы. Себеби эмне акчасы көп, government акча төлөйт. Кыргызстанда бир проблема, Кыргызстанда наукага акча бөлүнбөйт азырынча, кыйын да. Муну өзгөртүү үчүн комплексный жумуш керек, конечно. Бир эле адам бар өзгөртүлбөйт, кыйын. Ошон үчүн постепенно, эгер биз көрсөтсөк, ошол наукада ушундай нерселер бар, дүйнөдө ушундай нерселер болуп атат. Жаштарыбызга көрсөтсөк, жаштар ушул нерсеге кызыгат да. Жаштарыбызга азыр проблема эмне? Жаштарыбыз, особенно мен айыл жергесиндегилерди айтып атам, менин досторум, мисалы, жакындарым. Көбү мектепти бүтөт, эмне кыласың? Россияга барам, иштейм, үй курам, чыгам. Анын жаман жери бар деп айтпайм, бирок келечеги да аябай оор да. Себеп дегенде, если мисалы Россия кокус береси деп каренцияны жаап отурган болсо, же болбосо кече эле мисалы пандемия болду, коронавирус. Канчалаган биздин мекендештер кыйналышты, мисалы үйгө кете албай, же ал жакта жүрө албай. Андай сейф эмес да, ал жерде медицинский страховка деген жакшы иштебейт. Сага employment сенин укуктарың жакшы коргобойт, даже сен элементарный сенин посольствоңда сенин укугуңду коргоп бере албайт да. Эгер сен образование тараптан, технологический тараптан өзүңүн баарын по закону алып кете турган болсоң, өнүктүрүп, анда уже бүт нерсе сенин компания өзү туруп берет. Же болбосо сени государство өзү сактап берет. Мисалы, стартаптар кылсаң, государство баарын өзү кармап берет. Мисалы, полный страховочный нерселерден бери эске аласың да.
Бұл уже намного сейф, намного объемный нерсе да. Бір сөз бар, сен образованиясы жоқ, бизнесмен бола албайсың дейді. Сен образованиясы жоқ, максимум алып сатар, чоң алып сатар болсын дейді. Чоң масштабтағы алып сатаршы. Образование сөзсіз керек та. Эмне үчүн мисалы Harvard Business School маанилүү да, мисалы допустим. Караңыз, мисалы Даналай Harvard Business School бүтүргөн. Сени кайерге чыгарып койду да, мисалы. Simple, Даналайдын кылган иши Simple'ды айтпайм, конечно, аябай комплекс нерсе, мисалы, ал жерде пресс-конференцияларды уюштурат, трэш-токинг деген өзүнүн культурасы бар, боецтерди ар бир промоушндан башкача тайпта боецтерди алып келет. Короче, entertainmentти башка бир деңгээлге чыгарды да. Ошол үчүн миллиондогон миллиарддаган акчаны таап атат азыр. Бул элементарный Harvard Business School'дун өзүнүн бир кылган стратегиясы, мисалы, үйрөткөн стратегия. Даналай ошону бүтүргөн, мисалы. Цукерберг эле, мисалы, Гарварддын бүтүрүүчүсү, Билл Гейтс эле Гарварддын бүтүрүүчүсү. Алар бекеринен Гарварддын бүтүрүүчүсү эмес да. То есть, мындай потенциал болгон үчүн Гарвардда окушкан. Ал жерде да определенный өзүнүн нетворкинги бар. Мисалы, университеттин эң маанилүү нерсеси сага биринчиден билим берет, экинчиден нетворкинг да. Сен жаныңдагы адамдарды көрөсүң, мисалы, сенин жаныңдагы адам сага карасаң бир компания ачып берет, мисалы. Бул аябай чоң сага плюс да. Сен Кыргызстанда жүргөндө балким аны сен билбейт болчусуң да, бирок бул жерде жүргөндө сен жаныңдагы классташың бир чоң бир дүйнөнү айландырган миллиондогон акча таапаткан компания ачып аткан болсо, сен ойлоносуң да, бул нерсе болот экен депчи, кылса болот. Анда мен өзүм тууралуу кыскача айтып берейин. Эми тарыхым тууралуучу. Мен Айылдан өскөм негизи. Айылда жүргөндө атам математикага көп мага фокус кылчу. Математикага бир аз үйрөтүп, 6 класска чейин 5-6 класстарда математикадан айдарларда дайрылып жүрдүм. Айылда жүрүп эле бирок. Республика деңгээлге чыгып, андан кийин лицейге өттүм. Лицейге өткөндө да ошол 100% скол ашып кеткен математиканын пайдасы да. Ошону өтүп, анан лицейге барганда атам мени физикага өткөзгөн. Анан физикага өтүп, уже физикадан кайрадан баштадым, 0-дон баштап. Андан уже республикага бирди алып, кийин дүйнөлүккө чыгып ушинтип. Эми негизинен алганда, мисалы, Кыргызстанда конкуренция аябай аз да, негизинен слабый. Мисалы, биз Кыргызстанда биринчи болгонубуз менен бул дүйнөгө чыкканда, мисалы, медаль алуу аябай оор туткан да. Эми жакшы окусаң, ал деле анча оор болбойт. Мисалы, бизде азаматтар, мисалы, Азамат Нурдөөлөттөр бар, Муразабачы бар. Мисалы, такелер күмүш алышты, бирок антип айтканы менен, мисалы, Америкада эң 5-сиде бар золото алып коюш оңой нерсе да. Мындай асы бул мүмкүн болгон нерсе. Бизде андай нерсе жок, бизде андай система жок. Ошол андан кийин Кыргызстанда жүрүп, университеттердин деңгээлдерин көрдүк. Мисалы, агайлар айтып атышты. Силер мисалы тапшырсаңар эң жакшы жерге тапшыргыла, сенин потенциалыңар убалып калат депчи. Мисалы, политехте окуган бир байкем билип болчу. Айткан, политехте мен потенциалын колдоно албай атам дегендей кылды да, мындай коррупция бар, башка бар. Даже бир школьник болуп жүргөндө PVNRT деп мисалы үйрөнчүбүз. Жанагы термодинамикадагы идеальный газдын закону да, мисалы. Ошону мисалы 1 жыл үйрөндүк дейт да, мисалы политехте допустим. Эми 1 жыл студент ошону үйрөнгөн, мен оюмча waste of time да, жетип кандай ачык айтканда. Анан ошентип анан ар жактан угуп отуруп, мен өзүм байкемде бир аз даярдаган, ошентип Америкага, Германияга, Гонконгго, анан Кореяга тапшырдым. Кореяга келдим да. Кореяга келгенде башында компьютер наука, физика тандадым ошол. Анан келгенден кийин бул жактын деңгээлин көрдүк. Мисалы, бул жакта күнү түнү окуп, калкулустан мисалы Эверестке жетпей калган күндөр болот. Кореянын стандарты аябай жогору. Ошентип анан кайрадан тытынып отуруп, физиканы улантууну чечтим. Себеп дегенде компьютерный наукада мен тааныштарым, мен тааныган көбү компьютерный наукага урулуп кетти. Себеп дегенде ал жакта бакалаврды бүтүрүп эле уже иштеп баштасаң болот да. Бакалавр бүтүргөндө уже Азамат байкем тоже самое уже Samsung'да жүрүшөт. Жакшы компания эч болбойт дегенде Сеулдагы компанияларда жүрүшөт да, программисттер. Оңой эмес, бирок мындай кылса болот турган нерсе да. Бирок мени ал жакка тартпаган себеби, мен карасам наукада эч ким жок Кыргызстандачы. Эч ким жок дегенде байкелер бар, бирок аябай аз да. Мисалы, общий биз физиктер бүтүргөндө жылда 5-тен 4-тен бүтүрсөк, Кыргызстанда мындай айтылар чыгып жүргөн. Общий санаганда 20-дан 1-2 эле калдык да. Айттым, анан значит бизде ошол жакта адам кадр жетишпейт. Ошол жакка бир аз мүмкүн болсо потенциал ошол жакка колдоноюн деп. Өзүмдүн дагы интересим аябай чоң наукага. Ошол. Ошентип анан история ошондой. Бул жакта уже физикада мени биринчи ойлондурган нерсе финанс болчу.
юбилейный банкет аламын келешекте, жакындарыма да эгер кааласам жардам бере аламын, даже мамлекетиме. Профессорлар менен сүйлөштүк, чоң күчтүү профессорлор бар эле бул жерде, сабак ошолордон сурагам, физикага кызыгуум бар. Эгер физикага кире турган болсом, финанс кандай болот десем, ал айтышкан, don't worry деген. As long as you will be a good a specialist, then it will be all right деген, короче. Мындай сенде жашоо нормально болот. Сенин айлыгың at least $5,000-4,000 болот деген да, бул профессор болгондо. Бул нормальный университет. А если сен distinguished профессор болуп калсаң, эгер жакшы ийгиликтер жетише турган болсоң, анда да жогору. И сен востребованный болосуң. Башка жакка тапшырсаң дагы сен оңой аласың. То есть бул ошол эле принцип да, сен өзүңүн филдиңде жана Шамилер таскан айтып кетет, мисалы. Туура эсесем Путин да ошол нерсе. Даже посудомойщик болсом дагы эң күчтүү посудомойщик болдум. То есть ушуну болгон аракет кылдым. Анан бул жакта стажировкаларды баштадык, лабораторияларда разный, мисалы биринчи частицаларды ускорять эткен. Бул жакта неме бар, XFEL деген лаборатория бар, Хохангда. Где-то 1,5 километр узундукта частицаларды күндүн нурунда 300,000 километр в секунду ошол немеге алып барат да, скоростька алып барып кагыштырат. Ошондой лаборатория. Ошол лабораторияда иштеген, ошол университетте бир профессор болчу, Принстонда бүтүргөн, PhD-син. Аябай күчтүү профессор. Ошого барып интересин көрсөткөм, ачык айткан, ушундай потенциалым ушунчалык, фрешман, мындай биринчи курсмун. Миллиондун кирем десем, ал welcome деген ушинтип. Ал жакта баштаганбыз, ал жакта где-то бир семестр болду. Жакшы эле опыт алдым. Бирок жаштык кылдым, себеби мен вообще мындай research кандай экен, вообще элестете алчу эмесмин ал убакта. И мага анча жаккан жок, аябай дип кирип кеттим ал жактачы. Жаккан жок, ал жактан чыктым. Чыгып кийин графен research кылганда 2D материал, бир atomic layer, бир атомдук талшынадагы материалдарды графенда жүрөбү, мисалы. Как раз Новосел 2010-жылы Нобель алган, орус изилдөөчүсү, физик. Азыр University of Manchester UK'де, Англияда жүрөт азыр. Ошол ойлоп тапкан структура менен ошол 2D материалдардын лабораториясында болдум. Ал жакта дагы жакшы research кылдык. Ал жакта синтез кылышты үйрөндүм, то есть графендерди кантип өстүрөт, ошол кристалларды кантип өстүрөт. Ошолордо бир аз опыт болду. Потом алардын электрический свойстволорун өлчөө, ошолор жөнүндө research болду. Мындайча айтканда, техникалардан дагы ал жакта ошол жакта культура кандай research болот, акча кандай айланат, профессорлор каяктан неме акча алышат, фандинг алышат, ошолордун баарын үйрөнүү аябай опыт болду, чоң тажрыйба болду мен үчүн. Анан бүтүп атканда как раз уже немеге келип калдым. Бакалавр бүтүп калды уже. Бүткөн моментте анан мен коркупмун, негизи башка жака тапшырсам болмок, бирок университетке тапшырып, университетте эле бирок шанс аябай жогору, шарттар аябай жакшы. Университетке плазмена физика лаборатория, как раз ошол акыркы семестр плазма курсун алган болчумун. Аябай жаккан. Плазма деген бул ионизированный газ, мисалы обычный газды температурасын 10,000 кельвинге көтөрсөң, ошол эле мисалы молекулалар, атомдор ионизация болот да, ичиндеги электрон оболочкалары уже температурасы аябай жогору болгон үчүн уже бөлүнүп баштайт да. Протон бөлөк, нейтрон бөлөк, бул жакта электрон бөлөк болот. Уже ошол эле газдын ионизированный газ болот, ичинде заряддар болот. А заряд билесиздер, электрическое полеге реакция берет, то есть ошого мындай өзүнүн немесин кыймылын көрсөтөт. Ошого плазма аябай жаккан болчу. То есть плазма деген ошол, мисалы күн космосто айтат, материялардын 99% плазма стоит деп турат. Мисалы күн полностью плазма, жылдыздар полностью көбү плазма, температурасы аябай жогору, аппак болуп турган бул температуранын жогорулугун түшүндүрөт. Ал жакта минимум температура 100,000 Кельвин да. Ошол. Ал жакта болгон радиациялар, энергиялар ал жактан ошол эле платформанын fusion реакторлорго алып келип ачат, мисалы. Плазма менен телевизорлор бар, технологияларга коюшат. Плазма менен телевизорлордо сурашкан мүмкүн, мисалы 10,000 Кельвин болсо эмнеге биздин плазмалар күйбөй атат депчи телевизорлор. Ал просто электрондун температурасы. Ал жерде heat capacity деген понятие бар физикада. Heat capacity деген канчалык сен энергия беришиң керек, чтобы ошонун температурасын 1 градуска көтөрүү үчүнчү. Просто электрондун heat capacity аябай төмөн болгон үчүн анчалык көп heattин кереги жок да. Бир аз heat берсең уже температурасы учуп кетет. Анын жанында мисалы протон 1000 эсе 10,000 эсе массасы көп, 10,000 эсе heat capacity жогору. Ал намного аны ысытыш үчүн аябай көп температура керек. Ошон үчүн, то есть ал жерде плазма дегенде дагы бир башка понятие, мисалы плазма менен электроникаларда температурасы жогору деген бул электрондун температурасы.
Келечектеги максат ошол буюрса докторантурадан кийин кадимкидей ошол research positionдарда профессоршип изилдөөлөрдө катышууда, изилдөө позицияларында болушу мүмкүн. Мисалы национальный лаб немелерде, обсерваторияларда болушу мүмкүн, американский же болсо башка CERN бар, мисалы Швейцария, Франция, Швейцария кайсы 3 мамлекет катышат. Лихтенштейн болуш керек. 3 мамлекет биригинде радиусу 30 километр ошондой. Силер бардыңар беле? Ошол азаматтар башка. Ошол мисалы ал жерде эле жанагы Хиггс бозон деген ошол жакта табылган мисалы. То есть ал эми бир Нобель лауреаттын бир нерсеси, тапкан нерсеси. То есть максатым ошол илим тармагында, технология тармагында ошол жакшы нерселерди кылганга аракет кылуу и обязательно сөзсүз Кыргызстанга бир салым кошуу. Бул деген сөзсүз эле Кыргызстанга келип алып бир нерсе кылуу эмес. Мисалы балким Кыргызстанга келбей туруп деле мисалы 100 күчтүү физик даярдап койсун мисалы. Бул Кыргызстанга келип туруп мисалы бош жүргөндөн көрө, мындай ызычы болуп башка жүргөндөн көрө чет жакта жүрүп 100 физик даярдап койгон. Ошол 100 физик Кыргызстанга кылган салымы менин оюмча совсем башка бир деңгээлде болот да. Бул сөз андай кылам деген нерсе жок, просто айткым келген бир сценарий көрсөтүп атам да. Ушундай болушу мүмкүн дегенчи. Бирок албетте буюрса мындай колума ошончолук мындай потенциал келүү момент уже ошол нерсени ичилай мындай пайдаланганга аракет кылам. Кыргызстандын пайдасына, ошол өзүбүздүн жакындарыбыздын пайдасына, дүйнөнүн пайдасына негизи. Дүйнө өзү по идее дин дегенде башка дегенде адам өзү баарыбыз бир тууганбыз го, то есть адам деген бир тууган. Биз адам атам балдарыбыз баарыбыз бири бирибизге жакшылык кылышыбыз керек. Бирок конечно биздин Кыргызстандын оор абалда турганда биз ошол жактан баштаганыбыз аябай биз үчүн жакшы. Азыр кыргызча айтканда аламдашуу деп коет. Аламдашуу жүрүшүп атат. То есть азыр мисалы илгери Америкада барып Гарвардда окугумда десе, азыр мисалы Америкада Гарвардда уже информация бар колуңарда, китеп бар, материал бар, кааласаңар мисалы менторшип программалар бар, башкалар бар. Мындай колуңарда баарындай ресурс бар да, уже акча жок деп дагы айтуу азыр өзүнчө бир шылтоо болуп калды да. Менде акча жок деген да, бул өзүнчө бир шылтоо да азыр. Анын акчаң жок деле көп нерсе кылып койсоң болот. Ошондуктан жаштарга мен айтарым, буюрса өзүңөрдүн кызыккан, өзүңөрдүн потенциалыңар болгон бир филдти тапкан аракет кылып изденгиле. Мисалы эгер спорттон күчтүү болсоңор каратеге киргиле, башка тэквондого киргиле, дзюдого киргиле, то есть неме жок да, мындай. Сен бир жолу барып фейл болуп калышың, бир жолу барып ишке ашпай калган, бул сен эч нерсени түшүндүрбөйт да. То есть бул просто сен ошол нерсени аракет кылдың, болбой калды, ал эч нерсе эмес. Кийинкисинде сага чоң урок болду, сабак болду да. Ошон үчүн жаштарга айтарым, мектеп окуучуман сөйлөйм да. Аракет кылыш керек, то есть аракет дегенде мындай ал мүмкүн эмес деп ойлобош керек. И болушунча нетворкинг күчөткөн аракет кылыш керек, особенно жаштар. Себеби жаштар көбү дүйнөнү аябай мындай ата-энесинин көрсөткөнү же чөйрөсүнүн көрсөткөнү үчүн көрүп калат ошондой. А эгер нетворкинг кыла турган болсо, мисалы бизнеске кызыккан адам болсо, обязательно көрсүн, мисалы Аскар Салымбеков байкелер менен, чоң бизнесмен байкелер менен, мисалы Көлбаев бар экен, Бишкекке Шамил Алиевди чакырган ошол байкелер мисалы. Ошол байкенин кылганы мисалы, ошол байкелер менен көрүшсүн. Бир канча байкелер бар мындай уже көрүнүктүү бизнес кылып жүргөн, адал жол менен көрүнүктүү бизнес кылып жүргөн. Ошол байкелер менен көрүшсүн, мисалы, сүйлөшсүн. Алар да өзүнчө бир аларга бир жол ачып берет да, сүйлөшүп көрсөтөт, мындай кылсам, тигиндей кылсам деп. Архитектурага кызыкса, чоң ихлас компаниялар бар, мисалы Нурзаманда жүрөт, ошол жакка барып бир аз стажировка кылган аракет кылсын. Эми конечно барганда идеально болуп кетпейт баары. Барганда балким ага көңүл бурбай коет эч ким. Ал деле мүмкүнчүлүк да, болуп калышы мүмкүн. Ошол эгер наука, илимге кызыга турган болсо, технология, программисттикке кызыга турган болсо, бир канча уже программисттер Кыргызстанда толо уже. Азыр потенциалдуу программисттер аябай көбөйүп баратат. Изденсе сөзсүз жол табат. Стажировка кылсаң, школьник болуп турат. Ошол анан кийин ошол биринчи максатын өзүнүн жактырган тармагын издеп таап, анан кийин жакшы партнер дегенде менторлорду, башкаларды, то есть чөйрөсүн, нетворкингин күчөтсүн. Анан аракет кылсын, күнү түнү иштесин. Азыр мисалы көп нерсе уже дүйнөлүк деңгээлде, СМИ аябай дүйнөлүк деңгээлде болот. Мисалы сен үйүңдө эле отуруп, мисалы Facebook'ка бир аккаунт ачып пост кылып койсоң, дүйнө көрүшү мүмкүн да, мисалы. YouTube'дан бир видео алып койсоң, дүйнө көрүшү мүмкүн, Instagram'дан мисалы. То есть мурункудай эмес да, мурун мисалы дүйнөгө угушуң үчүн ушунчалык оор болчу. Азыр мисалы
Кыргызстанда жөнөкөй эле бир адам, жөнөкөй эле бир жаран барып Дубайга баратат, Таиландка баратат. Бул жөнөкөй эле нерсе да азыр. Илгери мындай нерсени только болсо чиновниктер эстетиши мүмкүн да. Азыр жөнөкөй карапайым калк ушул нерсени кылып баштады. Бул деген аябай чоң бир шанс бар да калкыбызда. Бул биздин Кыргызстаныбыздын келечегин буюрса бекемдейт. Бекемдеген чоң потенциал болот. Себеп дегенде бизде азыр эң маанилүүсү бизде independence бар. Independence деген бул независимость. Кыргызстан өзүнүн өз каранды, эч кимге өз карандысыз, өзүнүн толук укуктарын коргой ала турган бир мамлекет да. Бул аябай чоң нерсе. Себеп дегенде биз мисалы уйгурларды көрүп атат, кытайлар эмне мүшкүл күндөр берип атат, аларга мисалы. Башка да бир канча мамлекеттер бар, мисалы. Мьянмада бир кез болду, мусулмандар кезген да. Мисалы мамлекеттер, мисалы курдтар, мисалы түрктөр менен мисалы независимость ала албай коюшту. Көп эле учурлар да. Кыргызстанда Кудайга шүгүр да, ошондой биздин өзүбүздүн независимостьбиз бар, өз карандысызыбыз бар. Ошону алды оңдоп кетүү. Кыргызстанда мындай биз жакшы мындай илим технологияларын күчтүү болгон, адеп акылак күчтүү болгон, дружелюбный, меймандостук, культура сактаган жакшы мамлекетти калтыруу бул өзүбүздүн эле колубузда да. Азыр Кудай буйрса, бул нерсе сөзсүз ишке ашат. Bunun артында иштеп аткандар да жок эмес. Буюрса болот. Чоң рахмат сизге. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Сага да бир эки сөз айтып коеюн. Данияр, сага да ийгилик. Жаңы блогерсиң, жаш блогер. Буюрса жакшы баштадың. Байкашымча баштаганыңа бир айдан эми өтө эле. Өнүккөнүң, контенттин кургандарың, жакшы пайдалуу контенттерди куруп атасың. Мындай жөнөкөй эле пиар эмес, жөн эле трэш-токинг эмес. Ар бир кылган салган информациялар маңыздуу болуп атат да. Бул жагына аябай ийгилик каалайм. YouTubeга кылган аплоддорунда, мисалы киргизген видеолорунда буюрса көрө элекмин, бирок ишенем, Азамат байкени киргизсең, мен оюмча толковый бир нерсени киргиздиң да, буюрса. Ошол ал жагына да ийгилик каалайм. Буюрса жакшы ачылуулар болсун. Алдыда бир бул менен чектелип калбай, өзүң дагы мисалы жакшы бир балким IT компания курасыңбы, CEO болуп, Саниде окуйсуң, мисалы Саниге жаңы жаштарды тартасың өзүң, ал жакта байкелик кыласың аларга. Ошол игилик каалайм. Азаматсың. Ушундан жазба.